У нас есть хорошая новость. Кинотеатр «Кызыл-Кыргызстан» вновь будет возведен. Строительная компания «Бурана Грант» в 2019 году на пересечении улиц Жумабека и Алымкула-Усинбаева начала строительство жилого комплекса «Бурана Пэлас», внутри которого и будет расположен легендарный кинотеатр. Главным партнером по строительству является компания «Эмарк Групп». Пайгамбарыбыз Тайып шаарынын элине дин тууралуу кабар берип, алардан жардам сурап келген кезде шаардын эли пайгамбарыбызды ташпаранга алып, шаардан тышкы кууп чыгат. Ошондо денесинен аккан кан бут кийимине толуп турган кезде Жебреил периште келип, эгерде сен уруксат берсең, тоо периштеси 2 тоону алып, ошол элдин үстүн көм салсын дейт. Ошондо пайгамбарыбыз 2 колун асманга көтөрүп, эй жараткан Аллах, келечекте ушул инсандардын урпактары сага эч кимди шерик кылбаган, чыныгы өзүңдүн диниңе кызмат кылган, өзүңдү улуктаган инсандардан болот. Мен аларга динди туура жеткизе албай жатам. Сен аларды кечир деп кечирим сурайт. Пайгамбарыбыздын ушундай кечиримдүүлүгүнүн, мээримдүүлүгүнүн жана эң башкысы адамзатка кылган жакшы мамилесинин аркасы менен ислам дини бүт ааламга жетип олтурат. Урматтуу телегөрүүчүлөр, Куттуу Ораза программасынын бүгүнкү эфири дагы ушул кечиримдүүлүк темасына арналмакчы. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون
Sadaqallahul azim. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мындай деген: бейишке жүрөктөрү чымчыктын канатындай дирилдеген бир топ адам кирет. Алла Тааланын буйрук тыюуларына өтө аяр мамиле жасаган, чымчыктай дирт эткен сезимтал жана Аллага толук тобокел кылган адамдар. Алланын элчиси саллаллаху алейхи вассалам минтип айтканын уктум: эгерде Алла Таалага татыктуу тобокел кылганыңарда, ал силерге эртең менен уясынан ачкардын учуп чыгып, кечинде ток бейил кайтып келген канаттууларга ырыскы бергендей ырыскы бермек. Мээримдүү жана ырайымдуу Аллах Тааланын ысы менен башталган ар бир иште береке бар демекчи, биз дагы жаратканды улуктап, Куттуу Орозо программасынын бүгүнкү эфирин баштап жатабыз. Бүгүн урматтуу телегөрүүчүлөр, биз кечиримдүүлүк тууралуу кеп козгонуу туура көрдүк. Ал эми студиябызга Маат Кабыл уулу Шаршембай Ажы атындагы медресенин окутуучусу, мугалими Каров Курбанбек устаз келип отурат. Саламатсызбы? Куш келипсиз. Негизи эле ушул биздин темабызды баштап жатканда баягы дүйнө элине белгилүү бир жакшы сөз бар эмеспи? Адамга эң кыйын айта турган эки сөз бар. Бири мен сени жакшы көрөм, экинчиси кечирип кой деген сөз. Бул кечирим суроо, кечирүү өтө бир олуттуу оор маселелердин бири. Мына ушул кечиримдүүлүк деген сөз өзү эмне? Ушудан баштасак. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи rabbil alamin. Вассалату вассалату аля ашрафил мурсалин саййидина ва маулана Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи ажмаин. Биринчиден Кудай Таалага мактоолор, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга Аллах Тааланын дуа саламдар болгон болсун. Кечиримдүүлүк бул албетте Кудай Таала тарабынан инсанга берилген эң күчтүү, эрктүү бир инсандын аткара турган бир асыл сапаттары болуп эсептелет. Ушул Кудай Таала дедиңиз, жараткан Кудай дагы эң бир чоң, эң бир асыл сапаттарынын бири өзүнүкү кечиримдүүлүк эмеспи? Анан Куран аяттарында кечиримдүүлүк тууралуу аябай көптөгөн аяттар келген. Ушул Куран аяттарында эмнелер айтылат, ушул тууралуу да баяндап берсеңиз. Албетте биз ар бир ишибизди баштаганда тамак жейбизби, унаага отурабызбы, үйдөн чыгабызбы, дейле кандай бир жакшы иштерибизди баштап аткан мезгилде сөзүбүздүн башын, жумушубуздун башын Бисмиллахир-рахманир-рахим деп баштайбыз. Бул дагы ошол улуу, мээримдүү жана ырайымдуу Аллах Тааланын аты менен деген ушундай улуу сөз менен баштап отурабыз. Бул да Кудай Тааланын пендесине болгон бир ырайым экенини, мээримдүү экенини, ким болбосун, кандай шарттарда болбосун, анын эч бир абалына карабай, ырыскынын кенен берген улуу, мээримдүү жаратуучунун аты менен баштайбыз деген сөз дагы мына ушул нерсеге бир белги кадай болуп атат да. Ал эми кечиримдүүлүк туурасында Куранда көп жерлерде айтылган. Ошолордун бири Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Васари'у иля магфиратин мир раббикум. Аллах Таала айтып атат, силер эгеңердин кечиримине умтулгула, шашылгыла деп атат да. Кудай Тааладан кечирим сурага, Кудай Тааланын кечиримин сурап, Кудай Таала силердин күнөөлөрүн кечирүүгө силер шашылгыла. Аятында улансына ва джаннатин ардухас самават вал ард уиддат лил муттакин. Таквалар үчүн даярдалган кенендиги асман менен жердей болгон бейишке силер умтулгула деп Кудай Таала ушул аятта айтып атат. Мына ошол таквалар үчүн эң негизги маанилүү болгон нерсе Кудай Тааланын кечиримине умтулуу жана асман менен жер ортосунда кенендикте болгон бейишке умтулуу деп таквалар үчүн айтып, анан ошо таквалардын сыпатындагы андан кийинки аяттарды улап атат. Аллазина юнфикуна фис-сарраи вад-дарраи вал-казимина ал-гайза вал-афина анин-нас валлаху юхиббул мухсинин. Кеңирчиликте да, жетсиздикте дагы Аллах жолунда сарптагандар бул таквалуу адамдар. Ошо таква адамдар дагы ачуусун сабыр менен баскандар. Ушунчалык ачуусу келип турган мезгилде ошол ачуусуну жутуп, ачуусун бир сабыр менен баскан адамдар, ушул адамдарга кечиримдүү болгондор деп ушул такваларды Кудай Таала ушул аятта сүрөттөп атат. Аллах жакшылык кылуучуларды сүйөт. Мына ушул аяттын негизинде чыныгы кечиримдүүлүк кандай экенин Кудай Таала айтып берип атат да.
Баягы жаңылбасак Нур аятында дагы болуш керек, силер элдешкиле, бири-бириңерди кечиргиле же жараткандын силерди кечиришин каалабайсыңарбы депчи. Анан бул дагы аябай бир жараткандын бизге берген буйругу экен, адамдар бири-бирин кечирүү менен биргеликте баягы ортосунда бир кек сактоону бир негизги ортого маселе катары койгон экен да. Пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи вассалам дагы абдан көптөгөн абалдарда инсандарды өзү кечирип келген, мисал катары инсандарды кечирүүгө чакырып келген, баягы өзүн ташпаранга алган инсандарды жогоруда айттык. Ташпаранга алган инсандарды дагы баягы жараткан Аллахтын алдында кечирип, бул инсандар келечекте жаратканды улуктаган абдан мыкты момун мусулмандар болот деп өздөрүн ташпаранга алган инсанды кечирген да. Ушу пайгамбарыбыздын окуяларынан дагы айтып берсеңиз, пайгамбарыбыздын хадистеринен кечиримдүүлүк тууралуу ал эмне деген? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды Аллах субхану ва таала өзү китепте, Кур'ан Каримде мындай деп сүрөттөгөн да. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Ва иннака ла ала хулукан азим. Сен улуу кулк мүнөз ээсиң деп пайгамбарыбыз айткан. Демек кечиримдүүлүк, кичибейдүүлүк, жөнөкөйлүк ушул асыл сапаттардын баардыгы ушул адеп ахлакка байланыштуу болуп эсептелет да. Ушул адеп ахлактуу инсандын аткара турган иш аракеттеринин бири ушул кечиримдүү болуу, бирөөдү кечире билүү деген маселеде айтылат да. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол адеп ахлактуу инсандар сураттап пайгамбардан сураганда, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушинтип айткан экен. Инна мин ахаббикум иlayya ва aqrabbikum minni majlisan yawmal qiyamati ahasinukum akhlaqa. Кыямат күнү мага эң сүйкүмдүү болгонуңар жана мага эң жакын болгон менин үммөтүмдөн бул кимдер десе, адеп ахлак кулк мүнөзү эң жакшы болгон адамдар деп айтып атат да. Ошо хадистин уланысында ва инна абghadakum ilayya wa ab'atakum minni yawmal qiyamati artarsarun wal mutashaddiqun wal mutafayqihun. Кыямат күнү менден эң алыс калып, менин назарымдан калган инсандар булар кимдер десе, артарсарун. Сарсарун деген сөз бул көп сүйлөгөн, обу жок эле, эч бир маанисиз сөздөр сүйлөгөн адамдарды сарсарун деп айтат да. Вал муташаддикун дейт. Муташаддикун деген сөз оозун толтуруп мактанып сүйлөгөн адамдар. Анан акырында мутафайкун деген. Сахабалар ошол учурда сарсарун эмне, муташаддикун эмне экенин түшүндүк Аллахтын элчиси. Бирок биз мутафайкун дегенди түшүнө албадык. Бул эмне деп сураганда пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушундай айтат экен. Бул текеберчилик кылган адамдар. Сөзү менен бирөөлөрдү басынтып сүйлөгөн адамдар. Кек сактап текеберчилик кылган адамдар деп пайгамбар саллаллаху ошол жерде сүрөттөгөн да. Мына ушул жерде адеп ахлактын туу чокусу болгон пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бизге эң адеп ахлактуу инсандар мага жакын болот деп аткан болсо, текебер болгон инсандар менен алыс болот деп атат да. Ошон үчүн бул жөнөкөйлүк, кичипейдүүлүк, анан кечиримдүүлүк бул асыл сапаттардан болуп эсептелет. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Анас разыяллаху анху баяндаган бир окуяда ушундай деп, биз баратканыбызда артыбыздан бир араби, яны чөлдө жашаган бир бедиюн келди дагы пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жакалап, пайгамбар ушундай жакасынан катуу кармагандан чеккенинин изи мойнун кызартып койду дейт да. Ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга ошондой абалды жасап аткан мезгилде менин акымды бергин, менин үлүшүмдү бергин деп ушул сөздү айтты дейт. Ошол жерде карап турган сахабалар өтө ыңгайсыз абалда калды. Бирок пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол абалды көрүп, ошондой мамилени көрүп туруп дагы пайгамбарыбыз жылмайып туруп, бул инсандын каалаган нерсесин бергиле деп кечиримдүүлүк менен ал инсанга ошондой мамиле жасап да. Бул пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын ушунчалык берешен кечиримдүүлүк экенин бир далили катары айтылат. Эң негизги нерсе биз үлгү ала турган кечиримдүүлүктү биз кимдерден алабыз? Адеп ахлактын туу чокусу болгон пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан, андан кийин ошол алтын доордо жашаган сахабалардан, андан кийин жашаган улуу инсандардан алабыз. Ар бир сахабанын өмүр баянын алып карайт болсок, кечиримдүүлүк ушунчалык сүрөттөлөт, себеп дегенде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жанында жүрдү. Ал эми пайгамбар эмне деп атат? Аддабани Робби фа ахсана та'диби. Мени Кудай Таала өзү тарбиялады, мага эң көркөм тарбияны Кудай Таала өзү берди дейт да. Ошол тарбияны алган ар бир сахаба ушу кечиримдүүлүктү ушунчалык жакшы түшүнө алган, билген. Ал эми андан кийинки олиялардан бир мисал келтире кетсек, белгилүү олиялардын бири Ибрахим ибн Адхам деген улуу олия зат болгон. Ошол киши бир талаада келе атса, алдынан бир инсан чыгып, ал кишинен сурайт экен.
ушул катарда бир баш бааник кыла турган жер барбы, мага көрсөтүңүзчү ушул нерсени деп сураганда, Ибрахим Адхам баягы инсан абалын карап туруп бир сабак берейин деген максатта могул жака бар деп кабыр мүрзөнү көргөзөт экен да. Мүрзөнү көргөзгөндө баягы инсан ачууланып, мени шылдыңдап атасыңбы деген мааниде келип, Ибрахим Адхамды колундагы нерсе менен башына бир уруп, башын жарып койгон экен да. Анан бул окуя болот. Бул окуя болгондон кийин адамдар келип ал инсанга түшүндүрүп, сен бул Ибрахим Адхамдын башын жарып коюпсуң дегенде, ошол доордо белгилүү болгон баягы атын угуп, бирок өзүн көрбөгөнү тааныбаганды сыйлабас болгон инсан Ибрахим Адхамдан келип кечирим сурап, колунан өөп кечирим сураган мезгил болот экен да. Анан Ибрахим Адхам ошол инсанды кечирет экен. Ошондо Ибрахим Адхамга бир суроо жазышат экен да. Биз ушундай нерсеге күбөлдүк. Сиз эмне үчүн ошол инсан сиздин башыңызды жаратса, анан сиз ошол учурда оозуңуздан чыккан сөз, Аллахым ушул кулуңа, ушул бендеңе Кудай Таала сен бейишиңди насип кыл, бейишиңди насип кыл, ушул инсанга бейишиңди насип кыл деп айтып аттыңыз деген суроо жатат да. Ошондо Ибрахим Адхам мындай деп жооп берген экен. Мен ал учурда зулум чегип, жапа чегип аткан адаммын. Тиги мени уруп аткан адам мага зулумдук кылып, мага жапа чектирип аткан инсан. Негизи пайгамбар хадиси бар эмеспи? 3 адамдын дуасы кайтарылбайт, сөзсүз кабыл болот деп. Биринчиси орозу туткан адамдын ооз ачар мезгилиндеги дуасы, экинчиси адилеттүү башчы, үчүнчүсү зулум чегип аткан, жапа чегип аткан адам дуасы сөзсүз кабыл болот деп. Ошол инсан мага зулумдук кылып атат. Эгерде мен ошол мезгилде кандай жаман нерселерди айтып дуа кылсам дагы дуам кабыл болуп келет эди. Бирок мен бул инсанга бир тууган катары мен бейишти кааладым, жамандык каалабадым деп кечиримдүүлүктүн туу чокусун көргөзөт. Чындап эле бул оңой нерсе эмес го. Бул азыр баягы сиз айткан мисалды пайгамбарыбыздын жанагы муунтуп атканы, ташбаран калган окуялардын бардыгында эч кандай бир жооп кайтарбай кечирип койгондор, бул өтө бир улуу сапаттар. Азыркы абалды көрсөк, бирөөнүн бутун тепшип алсак, эй, көзүң карабайсыңбы? Сүзүп алсаң, эмне деген окуялар болот, Баягы бирдин Марал радиосунда Исманали Муратов деген бир жакшы жигит бар эле, көзү өтүп кетти, Аллах ага бейишти насип кылсын. Ошол жигит Тажикстандан Кыргызстанга көчүп келген, тажикстандык этникалык кыргыздар эле Кыргызстанга келгенде баягы кыргыз тил адабият бөлүмүн университетке тапшырып, атайын мен кыргызмын, мен кыргыз тилимди өнүктүрүшүм керек, маданиятка баягы биздин өзүбүздүн тилибизге салым кошушум керек деп абдан бир каты берилген жигит эле. Анан ошол жигит биринчи макаласын сенин кумириң ким деп жазды эле. Анан ошол жерде мисалдардын баарын келтирип, сен азыр бул ырчыны кумир кыласың деп баягы сурамжылоодо жүргүзгөн экен. Негизги чыныгы кумир боло турган инсан силерге пайгамбарыбыз депчи. Ушунчалык ташбаран калып, аны ушунчалык кыйнаса дагы кечирип койгон. Сен ошо кумир кылып аткан инсанды түртүп, же болбосо бир кийимин айырып кой, же болбосо бутун тепселечи, сени эмне кылат эле депчи. Андыктан кумир туткан адамыңды, чыныгы бир улуу инсандарды, туура жолдо жүргөн инсандарды кумир тутуп, сен да туура жолдо жүр, кечиримдүү бол деп аябай бир чоң бир макала жазды эле. Ал макаласы көп жерден жакшы ийгиликтер жаратканы да маалым. Буну айтканымдын себеби абдан улуу инсандардын улуу окуяларын айтып бердиңиз. Бул кичинекей бир окуя да. Анан Кыргызда дагы ата бабабыз жакшы кепти айтып өткөн да. Бизде күчтүү макал бар кечиримдүүлүк тууралуу. Баягы атаңды өлтүргөнгө энеңди алып бер дейт да. Буну мындай түз карасак өтө оор сөз да, өтө оор нерсе. Кантип атаңды өлтүргөн кишиге энеңди алып бересиң да сен. Анан бул кечиримдүүлүктүн ушунчалык оор экенинен кабар берип көрсөтүп турат. Кечиримдүүлүктү адам өзүнө сиңириш үчүн эмне кылыш керек? Албетте жогоруда айтылган ал сөз өтө сен айткандай өтө оор. Бирок ошол жерде бир өтмө мааниде кыйырма түрүндө айтылган маселе. Баягы таш менен урганды аш менен ур дегендей маселе да. Албетте бул кечиримдүү болуу деген маселеге келгенде, бул бир инсан бирөөдөн кечирим үмүт этип турган болсо, ал инсан ошол инсандан кечирип коёр экен деп ошонун эшигинин алдында туруп, же болбосо ошончолук бир үмүт менен карап турган инсан
ошончолук кыйынчылыкты башынан өткөргөндөн кийин ал инсан эртең бирөө кечирим сурап келе турган болсо, аны кечиргенге даяр болгон инсан болуп эсептелет да. Бул дагы бир мындай сабак алына турган бир маселе катары каралат да. Себеп дегенде кечирилүүнү билген инсан бирөөнү кечире алат. Албетте, бирок биз көп нерселерге көңүл бөлүшүбүз керек. Мисалы пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам доорунан алып карай турган болсок дагы, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын эң жакын адамы, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын жанында пайгамбарыбызга өтө жапа чектирип, канчалаган кыйынчылыктарга дуушар болуп турган учурда дагы жанынан жылбай пайгамбарыбызга калкан болуп турган эң жакын тууганын бири Хамза разияллаху анху бул дүйнөдөн өткөндө бунун окуясы баарыбызга маалым. Ошо Хамза разияллаху анхуну ким өлтүргөн? Ошол эле Вахши өлтүргөн. Ал кийин сахаба болгон инсан. Бирок ошол Вахши ушунчалык ошол доордо Хамза разияллаху анхуну өлтүргөндө пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушунчалык сыздап, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жакынын жоготкондо абалды сүрөттөп айтыш ушунчалык кыйын да. Бирок бир мезгил келди, бир учур келди, ошо Вахши разияллаху анху да келип пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан кечирим сурады. Пайгамбарыбыз өзүнүн жеке кызыкчылыгы үчүн эч кимди тааныткан эмес. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол Вахши разияллаху анху дагы ошончолук абалдарга карабастан, ошончолук кыйынчылыктарга карабастан, бирок Вахши разияллаху анхуну пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кечире алды. Кечирди. Бирок ошо Вахши разияллаху анху кечиргенде дагы пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам билесиздерби? Тарыхта эмне деп айткан? Сени мен кечирдим, бирок сени көргөнүмдө ошол Хамза эсиме түшөт. Ошондуктан менин көзүмө көп көрүнбөй жүр деген талапты койгондуктан Вахши разияллаху анху пайгамбарыбыздын сухбаттерине катышкан мезгилде, пайгамбарыбыздын келип вааздарына катышкан мезгилде пайгамбарыбызды ар бир дуалдарда же болбосо бир түркүттөрдө ушундай далдаа жерлерде пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга карап туруп ана пайгамбарыбыздын жүзүнү көрө албаса дагы үнүн угуп пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга ушунчалык ынта коюп жүрдү да. Бирок эң акырында ошо Вахши разияллаху анхуну пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кечиргенден ал кишинин даражасы, ал кишинин ыйманга болгон, ал кишинин исламга болгон түркүнү ушунчалык бергенден кийин ал киши ошол кетирген катаачылыгын жууп кетириш үчүн исламга эң душман болгон Мусайлиматул Каззаб деп өзүн пайгамбар деген адамды кайрадан ошол өлтүрүп, ошол мусулмандарга эң бир чоң балаалерден кутултканга жардам берди да. Мына бул дагы бир ошончолук кыйынчылыкка карабай пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол Вахши разияллаху анху кечирген дагы бул эң чоң бир ошол өбөл болуп берет да. Негизи кечиримдүүлүктүн пайдасы абдан көп да. Абдан көп. Ошо кечиримдүүлүктүн пайдасы тууралуу бир аз кеп салсаңыз. Эми бул кечиримдүүлүктү мындай алып карай турган болсок, адам баласы жаралгандан баштап эле биздин табиятыбызда биз менен кошо жашап келаткан нерсе да. Себеп мына өзүбүз билебиз, биринчи Адам ата жаралып, анан Хава энебиз жаралганда экөө кайда эле? Экөө бейиште болчу да. Анан ал бейиштен кандайдыр бир себептер менен жер жүзүнө түштү. Ошол жер жүзүнө түшкөндө дагы негизи көпчүлүк учурда ошол бейиштеги ошол даракка кол узатпай койгондо биз бейиште болот элек деген сөздөр бар эмеспи? Бирок Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде сени жер жүзүн абад кылыш үчүн деп жараткан адам бейиште эмес, жерде болуш керек. Жерде абад кылыш керек болчу да. Ошондуктан ошол себептер менен баягы даракка колун узатып ошол жерде жеп, анан болду? Жер жүзүнө түштү. Бирок Адам алейхиссалам ошол Кудай Тааланын жебе деген дарагын жеп койгондугунан ал Адам ата жер жүзүнө түштү. Жер жүзүнө түшкөндөн кийин бирок жалбаруу менен жүрүп Кудай Таала ал инсанды кечире алды. Адам атаны кечирди. Ал эми ошол эле учурда текеберлиги менен Адам ата жаралган мезгилде Кудай Таала сажда кыл дегенде сажда кылбай койгон шайтан өзүнүн текеберчилигинен кайтпай койгондугу үчүн ал кечирилгендин катарына кирбей калды да. Бул жерде кечиримдүүлүктүн пайдасы эмнеде? Кечиримдүүлүк Кудай Таалага жалбарып, Кудай Тааладан суранган адамдын табиятындагы бар нерсе, бул нерсе дайыма биз менен жашайт, бирок бул нерсени жогоруда айткандай эрки күчтүү ошо кечиримдүүлүк деген эмне экенини, бул дүйнөдө дагы пайдасы бар, ахиретте да пайдасы бар экенин билген инсан гана аткара турган нерсе экени белгилүү да. Чындап эле бир сөз менен айтса болот экен, кечиримдүүнүн пайдасы бейишке жок. Кечирбей текеберленгендердики тозокко болбосо дагы өзүнө бир ошондой зыян алып келе турганын айтсак болот экен.
Бул суроо бир аз ыңгайсыз болушу мүмкүн. Алдыда урматтуу телекөрүүчүлөр, биз баягы үй бүлөдөгү кечиримдүүлүк тууралуу, үй бүлөдөгү маселелер тууралуу дагы кеп козгомокчубуз. Ага чейин ушу ыңгайсыз суроо болсо дагы, туура эмес болсо да бергим келип атат. Пайдасы тууралуу айттык кечиримдүүлүктүн. Ал эми кечиримдүүлүктүн зыяны дагы болуп калбайбы? Себеби баягы мейли кечирим деп коюп, бирок ичиңден ал инсанды кечире албасаң, баягы ичиңде баягы сени ое берсе, жей берсе, ал сен өзүңө бир зыян алып келип, андан да чоңураак бир иш жасап коюуга, зыян алып келип коюуга түртүп койбойбу? Кечирдим деп жүрө берип коюпчу, баягы сабырдуу мынау кечирдим деп жүрө берип, бирок ошол сенин ичиңен өзүңдү бир мындай талкалап койбойбу деген суроо бар. Албетте, инсанды эгер инсан ал өзүнүн ички сезимдеги болгон нерсе, бир инсанды кечире алабы, кечире албайбы, ал инсанга таандык болгон маселе. Бирок аяттарда, хадистерде, пайгамбар өмүр баяндарында баяндалган нерсе инсанды кечиримдүүлүккө түртүп атат да. Бирок кечире албай коюу, же болсо болор болбос нерсе үчүн канасанатайлык кылып, ал инсанга кечирбей коюу, ошол инсанды бир үмүтсүздүккө түртүп алып барат да. Ал инсан не болушу мүмкүн? Ал инсан ошол инсан кечирбей койгондуктан, ал инсан үмүтсүздүк менен жүрүп отуруп туруп, ал инсан чөгүп жок болушу мүмкүн да. Ал эми кечиримдүү болгон адам кечиргенден кийин ал инсан кайра үмүттөнүп, ал инсан аткара турган иштерин жакшы жасап, дагы оолоп бийиктеши мүмкүн да. Мына ушул жактары бар. Анда мен да сизден кечирим сурагым келип отурат. Себеби убактыңызды бир аз бөлүп, биз кыскача жарнамалык роликке кезек берип алсак, андан соң маегибизди улантабыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин долбоорубузду, биздин берүүбүздү эфирге даярдап алып чыгууга демирчилик кылып жаткан Бурана Грант курулуш компаниясына өз кезегинде ыраазычылык билдирүү менен биргеликте аталган компаниянын кыскача жарнамалык ролигине ошондой эле кесиптешим даярдаган Ооз Ачардагы кыскача видео сюжетке кезек берип, андан соң биз берүүбүздүн экинчи бөлүгүнө өтөбүз. Ыйык Рамазан айында туткан орозоңуздар кабыл болсун. Ал эми биз болсо бүгүн биздин ишенимдүү өнөктөшүбүз Бурана Грант курулуш компаниясынын уюштурган ифтар тамагына көңүлүңүздөрдү чогуу бурмакчыбыз. اللهم رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرافعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم لك سمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وعلى رزقك افطرنا فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا. О жараткан Алла, өзүң үчүн орозо кармадык, өзүңө тобокел кылдык. Сен берген рызкы менен ооз ачып атабыз. Андыктан биздин мурдагы жана кийинки күнөөлөрүбүздү кечиргин. Бирахматика я архамар рахимин. آمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله الذي أطعمنا هذا الطعام ورزقنيه من غير حول منا ولا قوة. اللهم أطعم من أطعمنا واسق من سقانا من طعام الجنة وشرابها يا رب العالمين.
О жараткан Алла мына ушул ораза айында ушул жерде канча адам кыл көтөрүп турат, ораза туткандарын, ибадат кылгандарын, таравих намаздарын Аллахым өзү кабыл кылган болсун. Дайыма элибизде тынчылык, бейкуттук болсун. Аллах субханала ва таала ораза айынын берекелери менен дайыма элибиздин ыймандуулук, ыйман нуру чачырап турсун. Мына ушул жерде дасторкон жайып отурган мына Бурана Грант компаниясынын жетекчилерине, мына ошол жетекчилердин башы Чолпенбек Таксыр жана урмат ажыларга жана бардык уюштуруучуларга Аллах субханала ва таала үйлөрүнө бейкуттук берсин, ынтымак берсин, ден соолук берсин, береке берсин. Дайыма элибиздин, жерибиздин кызматында болсун. Аллах субханала ва таала мына ошол ораза айынын урматында дайыма элибизде тынчтык, бейкуттук болсун. Ва саллаллаху тааля аля хайру халқихи Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи алейхим ажмаин бирахматика я архамар рахимин. Мына урматтуу телекөрүүчүлөр, Бурана Грант курулуш компаниясынын ифтар тамагына күбө болдук. Бу уюштуруучуларга ыраазычылык билдирели да келерки эфирге чейин сак саламатта болуңуздар демекчибиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер 24 ТВ телеканалындагы Куттуу Ораза программасын көрүп жатасыздар. Бүгүн биз кечиримдүүлүк тууралуу маек куруудабыз. Студиябыздын коногу Маткабыл уулу Шаршембай ажы атындагы медресенин окутуучусу Каров Курбанбек устазыбыз. Биз ушу экинчи бөлүмдө үй бүлө темасына бергибиз келип отурат. Тагыраагы үй бүлөдөгү кечиримдүүлүк өтө бир маанилүү нерсе эмеспи? Үй бүлөдөгү кечиримдүүлүк жок болгондуктан дагы учурда статистика боюнча ажырашуулар көп болууда. Ушул үй бүлөдөгү кечиримдүүлүк тууралуу кеп козгоп берсеңиз. Албетте, бул үй бүлөдөгү кечиримдүүлүк эң өтө маанилүү нерселердин бири. Себеп биз мына көп учурларда баягы никеге күбө болуп жүрбөйбүзбү? Мисалы 2 жаш үйлөнөт, ошол 2 жаш үйлөнгөндө имам же болбосо ошол никени кыйып аткан болдуке, көпчүлүк учурда ошол экөөнүн бири-бирине болгон милдеттерин көбүрөөк тактап айтат да. Мисалы аял кишинин милдети кандай, эркек кишинин милдети кандай, экөөнүн тең үй бүлөдөгү милдеттери кандай, мына ушул нерселерди айтат. Кээ бир жерлерде мына ушул нерселер айтылбайт да. Бирок ал айтылабы же айтылбайбы, эң алгач ошол үйлөнүп аткан 2 жаш эң алгач ушул нерселерди эң алгач биринчи өздөрү билиш керек. Окуш керек, үйрөнүш керек да. Себептен үй бүлө куруу бул оңой нерсе эмес да. Үй бүлө кургандан кийин анын ысыгы болот, суугу болот дегендей, же казан аяк кагышат дегендей. Ошол нерселердин баарына даяр болгон учурга даяр болуш керек дагы. Ошол учурда баягы эгерде милдеттерин толук билбеген болсо, жеңил ойлуулук менен кээ бир учурларда шайтанга азып, ачуусуна алдырып, кээ бир учурда ажырашып кеткен учурлар көп. Мындай учурлар. Ошондуктан бул үй бүлөдөгү кечиримдүүлүк өтө маанилүү. Эмне себептен? Себеп дегенде, билесиздерби, хадистерде айтылат, пайгамбар саллаллаху алейхи хадисинде айтып атат, шайтандардын эң башчы болгон иблис сууга өзүнүн тактысын куруп, анан өзүнүн желдеттерине жер жүзүнө жаат дейт. Бар өзүңөрдүн кызматыңарды алып аткаргыла, васваса кылгыла, адамдарды азгыргыла дегенбиз. Анан бар ошол жайылып отуруп, кечинде кайра аткарган иш аракеттерин алып келип, мындайча отчетун берет экен да. Айтат экен, мен уурлук кылдырдым, бирөөгө артынан сая түшүп ошол адамды уурлук кылдырдым, бирөөдү сөктүрдүм, бирөөдү тилдеттим. Ушундай нерселердин баарын айтып келгенде, иблис айтат экен, бир иш аткарыпсың дегенде эле, мындай бир иш аткарган турбайсың деген эле жеңил ой менен кабыл алып коет экен да. Анан эң акырында бирөө келип айтат экен, мен бир үй бүлөнүн артынан сая түшүп жүрүп, ошол үй бүлөгө бир бүлүк түшүрүп, ошол үй бүлөнү ажыраштырдым дегенде, колуна кармап алып туруп, баягы иблис не'мал валат ант деп, сен кандай гана сүйкүмдүү баласың, кандай гана жарамдуусуң, кандай гана эр жүрөксүң, сен ушул нерсени аткарган, сен кандай гана жакшысың деп туруп, баягы азгырган, үй бүлөнү бузган шайтанды иблис эмне кылат экен, мактайт экен да. Демек, бул үй бүлөдөгү ажырашуу бир гана шайтанды гана сүйүнтө турган, ошол шайтанга жол ача турган гана нерсе да. Бирок бүгүнкү күнүбүздө биз ушул үй бүлөдөгү кээ бир көйгөйлүү маселелерди карап, бүгүндө карасаңыз, мына тоголок жетимдер бар. Бирок ата энеси бар болуп туруп, ажырашып кетип, каралбай калган балдар өтө толтура да, көп болуп атат да. Булардын эң негизгиси жана өйдөдөгү нерселерге, жогоруда айтылган нерсеге маани бербегендиктен да. Шариатта кандай деп айтылат? Эгерде
ошол үй бүлөдө кээ бир келишпестиктер болгон болсо, бири-бирине кечиримдүүлүктү билген адам бири-бирин кечире билиш керек. Же болбосо баягы ачуусу келгенде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ар бир сахабалар же болбосо ошол доордогу адамдар келип суроо сураган мезгилде суроолоруна абалына карата жооп берген пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Сен моундай намаз окугун, же болбосо мындай даарат ал, же болбосо кээ бир инсандарга бир инсан сурап келгенде сен ачууланбагын, сен ачууланбагын, сен ачууланбагын. Ушул ачууланбагын эң жакшы хайыр иштердин эң жакшы мына ушул нерсе деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бир сахабаларга ошондой деп айткан да. Демек, инсандар да кээ биртуларда ошондой ачуулар келгенде ошол ачуусун жутуп, абалын өзгөртө алыш керек да, кечиримдүү боло алыш керек. Бирок эми тилекке каршы кээ биртуларда маселе чоң жаралып кетип, үй бүлөдө бир бүлүк түшө турган болгон учурда дароо эле жеңил ойлуулук менен ажырашып кетпестен эң алгач бул нерсеге бала тарап өз тараптагыларга, кыз тарап болсо кайын журт тарап, өз тарап экөө келип туруп, бир келишип, акыл насааттарын айтып, бир кечимдүүлүккө үндөш керек. Бул деген нерсе bunday маселе болгон учурда үчүнчү жагы аралашка туура келет да. Бул дагы кечиримдүүлүккө бир өбөлгө түзүп берет. Эки адам бири-бири менен кечирише албайт да, кээ бирчилер бир маселелер бар, кечирише албайт. Бирок ошол учурда ортомчулар келиш керек да, ортомчу ошол адамга неме кылып бериш керек? Жардам берип, кечирим сураганга аракет кылыш керек. Анын дагы сообу эгейсиз. Анын сообу эбегейсиз. Себеп дегенде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бир намазды окуп бүткөндөн кийин жамаат менен ошол пайгамбар сахабаларга кайрып туруп мындай деген суроо берген экен да. Ман минкум алияу масбаха саиман деп. Бүгүн араңардан ким бүгүн орозо кармады? Ким бүгүн араңарда ким бүгүн орозо кармаган адамдар бар? Эми орозо айы болбогон мезгилде сурап атат да пайгамбар. Дегенде ошол күнү эч ким орозо кармаган болот. Бир гана Абу Бакр Сыддык разыяллаху турат дагы, мен Аллахтын исми, мен бүгүн орозо кармадым деп айтат да. Андан кийин пайгамбар экинчи суроону айтат. Ман минкум алияу тасаддака аля мискин деп. Бүгүн ким бир жарды, бир кедей кембагалга садака берип, башын сылады дегенде, ошо күнү дагы Кудай Таала буйруп, Абу Бакр Сыддык буйраган экен, мен Аллахтын элчиси дейт да. Андан кийин пайгамбар үчүнчү суроосунда айтты, ман минкум алияу мазар маридан деп. Бүгүн ким бир ооруп аткан, суркоолуп аткан адамдын абалын сурап келди дегенде, ошондо дагы Абу Бакр Сыддык ордунан туруп, мен Аллахтын элчиси дейт. Анан төртүнчү суроону суратат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам, ман минкум алияу кат аслаха байна иснейн. Ким бүгүн силердин араңардан эки адамды араздашып кеткен эки адам ортосун бириктирип жараштырды деген мезгилде, ошондо дагы ана деп туруп Абу Бакр Сыддык разыяллаху турган. Неге? Себеп дегенде эки адам араздашып кеткен учурда Абу Бакр Сыддык разыяллаху барып туруп, бирөөнү сабырдуулукка, экинчисинде сабырдуулукка, кечиримдүүлүккө, кичипейдүүлүккө, жөнөкөйлүктө үндөө туруп, аяттардан айтып, келечегиндеги кечирбей койгондун жаман болгон акыбеттерин айтып отуруп экөөнү не кылды дейт, бириктирип, экөөнүн кечиримдүүлүк үндөдү. Ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сөзүнүн акырында мындай айтат дейт. Кыямат күнү ким мына ушул жогоруда айтылган нерселердин бирөөсүн аткарган болсо, кыямат күнү ар бир эшик не кылат дейт? Кел менен кир. Мен орозо кармаган менден кир, оорун зыярат кылган менден кир, садака берген менден кир, же болбосо эки адамдын ортосун жараштырган менден кир деп айтат дейт да. Ошондо Абу Бакр Сыддык разыяллаху баягы мүмкүнчүлүктү колдонуп сурап калат дейт. Аллахтын элчиси, ушулардын баарын аткарган адам кандай болот деген мезгилде пайгамбар айтып атты, кыямат күнүндө мына ушундай бир үммөттүн арасында ушундай бир инсандар бар, алар ошол эшиктер баардыгы чакырат. Ошол эшиктердин баары чакырган эң алгачкысы сенсиң Абу Бакр деп Абу Бакр Сыддык сүйүнчү катары айтат да. Бул деген сөз эки адамдын экөөнүн ортосун жараштыруу, бул үй бүлөдө болсун, үй бүлөдөн сырткары маселеде болсун, бул жараштыруу дагы бир чоң бир сооп, анан ошол үй бүлөнүн уланышыга дагы эмне кылып берет, өбөлгө түзүп берет. Эки мусулмандын 3 күндөн ашык бири-бирине таарынып жүрүүсү адал эмес деп айтылып келет эмеспи? Бул мусулманчылыктан чыгып кетет деген да сөздөр барбы? Эми ошол мезгилдеги абалга да каралуучу нерсе да, туура. Жана жогоруда айткандай, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эч убакта жеке кызыкчылык үчүн бирөөлөргө кек сактаган эмес, таарынган эмес. Пайгамбар керек болсо баарын кечирген. Бир инсан ошол бир инсан менен таарынышып кала турган болсо, андан ошол 3 күнгө чейин таштабасын дейт. Ошол биринчи барып ким салам берген болсо, биринчи күнөө кеткени болсун, кетпегени болсун, кимиси бар биринчи салам берген болсо, соопту ошол алат деп атат да. Эми бул жерде дагы кээ бир маселелерге да көңүл бөлүп карашыбыз керек да. Кээ бирчиларда адамга ушунчалык зулумдук кыла берсе, жапа чектер берсе, кара санайлык кыла берсе, кара ниеттик кыла берген болсо, ал адамдын жүрөгүнө ошол нерсенин түкүрүгүн жеткен болсо, ал адамдан бир жакшы нерсе көрүнбөгөн болсо, ал адам албетте бул нерсени кече албай калышы мүмкүн да. Ошон үчүн инсандар
кечиримдүү бир нерсени кечириш үчүн ошол адамдын дагы абалы дагы каралыш керек да. Буну баягы адамдын акысы деген темада кененирээк баяндалса болот да. Себеби эми адамдын акысы бар да, Кудай Тааланын акысы бар, адамдардын экөөнүн ортосундагы бири-бириге болгон акы деген нерселер бар да. Бирок ошол адам баласы эң негизгиси зулумдуктан, жапа чектиргенде биринчи абайлаш керек, сакташ керек да. Мени кечирет деп эле буну айтам, азыр мен кечирим сурайм, муну мен кечириш керек. Кечирбей койсо бул адамга адал болбой калат деген түшүнүктө туура эмес. Эң алгач ошол адамдын аткарган иш аракети кандай болду, бул нерсеге да көңүл болуп караш керек да. Бирок албетте кечирген эң күн сооптуу нерсе, бирок ошол адам кечире алыш керек. Дагы бир кошумча айтыла турган нерсе, кечирим жеке инсандарга болгон бир маселе бар, акы маселесинде, анан бир жамааттык сезимде болгон бир акылар бар да. Эгерде бир инсан бир адамдардын акысына кирип калган болсо, ошол адам кечирсе, ал кечиримдүүлүккө алып кечирип жибериши мүмкүн. Бирок жалпы бир инсандардын акысына кирип калат, үй бүлөнүн толук акысына кирип кала турган болсо, же бир жамааттын акысына кирип кала турган болсо, ошо жамааттын ар бири кечирмейин, ал адам кечирилбей калышы мүмкүн да. Баягы бизде бирөөнү сындаганга маш эмеспизби кыргыз элчи. Анан жада калса баягы регионалдык бөлүнүү дагы абдан бизде түштүк, анан түндүк, бул оштук туугандар, таластык туугандар деп алар тууралуу жаман сөздөрдү айтып калат. Ошол эле жааматтар тууралуу бөлүшүүлөр бар. Мисалы белгилүү бир компанияны жамандагандар бар. Ошонун бардыгы эгер далилсиз жамандап, баягы бөлүнүүдөгү жаман сөздөрдү айткандардын бардыгы ошол эл, ошол райондо, региондо жашаган элдин баарынын акысына кирип калганга түрткү болот да. Албетте. Себеп дегенде адам билип билбей кээ бир нерселерди сүйлөй берген болсо, ага ар кандай жаман нерселерди ойлоп, ал жөнүндө жаман нерселерди жайылткан болсо, албетте алардын акысына кирген болуп өтөт. Акысына кирип калып эле эмес, ошол эле гыйбат деген маселеси бар бул жерде, тоомот деген маселеси бар да. Доомат, куру жала деген нерселерге дагы күнөөлөр толтура илип алышы мүмкүн. Анан баягы кыяматка барган мезгилдеги Манил муфлис деп пайгамбар сураган эмеспи? Банкротко учураган адам ким дегенде, банкротко учураган адам намазын окуйт, орозосун кармайт, жакшылык иштерин аткарат, бирок тоодой сооп менен келсе дагы бирөөгө акарат кырган, бирөө жамандаган, бирөөнүн акысына кирген, бирөөнү сөккөн, бирөөнү тилдеген, анан ошол адамдардын баардыгын ал адам соогун алып, арка адамдардын күнөөсү ага үйрөнүп, анан кийин ошол жерде банкрот болот деген мана ушул маселеде каралат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бул тактоо иретинде суроо болду. Чындап эле бизде бөлүнүп келгенде абдан бир көп сөздөр айтылып келет. Ал эл мындай, бул эл мындай деп, бирок ушул элдин баардыгынын ар биринин акысына кирип, ар биринин алдына барып кечирим сурамайынча жараткан алдында бул дагы чоң бир алдыбызда күнөө болуп калуу мүмкүнчүлүгү дагы, коркунучу дагы бар экен. Андыктан ар бир сөздү сүйлөп атканда акырын сүйлөп, оюбузду дагы жакшы жакка бурганга аракет кылалы. Ушул куттуу ыйык ороз айларында дагы оюбузду баягы жакшы бир сөздөрүбүздү, ошол эң башкысы адам өзүнүн характер деп коет эмеспи? Ошол өтө маанилүү нерсе экен, кулк мүнөзү. Кулк мүнөзүн ушул айларда оңдоп калууга мүмкүнчүлүгүбүз бар. Кудайым ошону насип кылсын дейли. Үй бүлө темасынан алыстабайлы. Үй бүлө баягы жогоруда эки мусулмандын бири-бирине таарынышуу деп калбадыкпы? Эки мусулман эле эмес, бир туугандардын ортосунда дагы чоң бир таарыныч болгондор, бир туугандар бири-бири менен сүйлөшпөй калгандар, биринин үйүнө бири кирбей калгандар жок эмес да. Булардын абалы кандай болот ошондо? Мындай бир жакшы бир сөз бар эмес билесиз да. Аскар топ, аягы барып чап болот. Атадан алтоо болсоң да катташпасаң жат болот деген жакшы бир накыл сөз бар. Албетте адамды катташтырбай койгон нерсе эмне? Мисалы бир үй бүлөдө мурун алып карай турган болсок, мына 10 балалуу, 11 балалуу, 13 балалуу, 15 балалуу болгон үй бүлөлөр да бар да, болгон да. Анан ошолор бири-бири менен ынтымактуу эле жашап, ынтымактуу эле өмүр сүрүп, бир табактан тамак жеп, бир үй бүлөдө чоңоюп эле өсүшкөн. Бүгүнкү күндө деле ошондой эле. Бирок келип баягы чоңоюп калган мезгилде, үй бүлө курган мезгилде, мана ушул мезгилдерде кээ бир мамиле маселесинен адамдар бири-бири менен алыста калып атат да. Ошол эле үй бүлөдө кээ бир маселелерден бир туугандардан алыс болуп калып атат. Бул мезгилде дагы ошо бир туугандык сезимди кайрадан ойготуп, адамдар кечиримдүү болуп, чыныгы баягы бир тууган экенин сезимин ойготуш керек да. Мисалы алып карай турган болсок, тарыхта болгон окуялар өтө көп. Мисалы, ошол эле Адам атанын балдары деле бир тууган болгон. Адам атан деле бир тууган. Бирок бири-бирине эмне болду? Кас болду. Бири-бирине душман болду. Бири-бирине дегенде Адам атанын эки баласы, Кабил жана Хабил деген эки баласы болгон, билесиздер да. Ошолор бири-бирини өлтүрдү.
кызганычтын айынан өлтүрдү. Ичине көрө албастыктын айынан өлтүрдү. Кечирими жоктун айынан биrini өлтүрдү. Бирок бүгүнкү күнгө чейин ошол адамдын канын төгүлүү эң алгач биринчи ошол жерден башталган болсо, бүгүнкү күнгө чейин кайсыл жерде кан төгүлгөн болсо, ошонун бир үлүшү барып ошол кан төккөн Кабилга барып тийип турат да. Экинчи маселени алып карай турган болсок, мисалы Юсуп алейхисаламды алып карайлы. Якуб алейхисаламдын баласы Юсуп алейхисалам окуясын. Бул тарыхта, анан Куранда эң көркөм, анан эң кызыктуу баяндалган окуя, анан эң узун баяндалган окуя дагы ушул Юсуп алейхисаламдын окуясы. Юсуп алейхисаламды Якуб алейхисалам ушунчалык жакшы көргөн. Себептен келечектин пайгамбары болгон, сүйкүмдүү болгон. Бирок мына ошол Юсуп алейхисаламды, Якуб алейхисаламдын жакшы көрүүсүнү ошол Юсуп алейхисалам бир туугандары көрө алган эмес. İçinden işitарлык пайда болгон. Анан ошол Якуб алейхисаламдан сурап, биз ойнотуп келебиз деп, эми тарых узун билесиздер. Алып барып, анан кайра келип, ата балаңызды карышкыл жеп кетти деп алып барып ал жерде бир кудукка түртө салып, ээн талай эрмечөлдү. Анан ал кудукта Юсуп алейхисалам жатып, ал жерден кербендер келип, Юсуп алейхисалам куткарып, ал кербендер алып барып Мисирдин падышасына сатып, ал Мисирдин падышасы ошол жерде сатып алып, ал жерде окуялар болуп отуруп, казынанын башына Юсуп алейхисалам келет. Каачылык заман болуп, бая бир туугандарын баары ошол Юсуп алейхисаламга жалдырап келген мезгилде, бир туугандары Юсуп алейхисаламды тааныбайт, бирок Юсуп пайгамбар бир туугандарын тааныйт. Бирок ошол мезгилде Юсуп алейхисаламда толгон мүмкүнчүлүк бар болчу да. Ар кандай баягы кетирген кемчиликтери, берген ыза, кордуктарына жараша мамиле жасап койсо болот эле да. Бирок Юсуп алейхисалам ошол бир туугандарын баарын топтоп туруп эмне деп айтты? Ошол жер Курандагы аят бар. Кала ла татриба алейкумул яума ягфируллаху лакум ва хува архамур рахимин. Эй менин бир туугандарым, бүгүн силерге эч кандай айыптоо жок деп атат да. Жемелөө жок. Болгон нерсе болду, унутулду, калды. Аллах силерди кечирер. Ал мээримдүүлөрдүн мээримдүүсү деп Юсуп алейхисалам бир туугандарын ошончолук абал карабай кечирди. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам деле, пайгамбар Меккеде эмне деген кордуктарды көрдү. Өзүңүз жогоруда айткандай Таифка барды. Андан кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Меккеде ушунчалык кыйынчылыктар көп, Меккени таштап Мадинага көчүп кетти. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Мадинада 10 жыл жашагандан кийин пайгамбар Мекке ачылышына келди ошол жерде. Мекке ачылышына келип умра сапарын жасайын деп келген мезгилде пайгамбарды сахабалары менен биргеликте ошол умра сапарына киргизбей койду. Кайра пайгамбар сабырдуулук менен, кечиримдүүлүк менен кайра кайтып кетти. Кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кайра Меккеге келди. Меккенин ачылышы болду. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Каабанын ичине кирди. Пайгамбар ошо Каабанын ичинде болгон бут жанагы сыйынч нерселердин баарын жокко чыгарып, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол жер хутбасын окуп чыккандан кийин элге ошол жерге кайрылды. Ошол жерге элге кайрылган мезгилде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам көзүн ушинтип караган мезгилде пайгамбарга кордук көргөзгөн, пайгамбарга ушунчалык иза көргөзгөн, пайгамбарга ушунчалык бир акарат кылган инсандардын баардыгы жалдырап пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам карап турду. Ошондо мүмкүнчүлүгүн баары бар пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошолго эч нерсе эме кылган жок. Пайгамбар тескерисинче ошол инсандардан бүгүн силер ушу боло турган окуялар кандай деп болгойсуңар, кандай деп божомолдойсуңар деген мезгилде бир ооздон айтышты. Баягы көзү жалдырап карап отурган, зулумдук көргөзгөн, ошол акарат көргөзгөн инсандар, сен кандай гана тектүү заттын уулусуң, сен биздин бир тууганыбызсың, сени ушунчалык жакшы көрөбүз деген нерсени айткандан кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол учурда да айтты да, силерге бүгүн эч кандай айыптоо жок, силер эркинсиңер деп туруп, пайгамбар эч нерсе карабай баарын кечирди да. Негизи такыр кечирбей койгон инсандар да бар эмеспи? Такыр эле кечирбей өмүр бою бет карашпай калгандар бар да. Мындай учурда эмне кылыш керек деген кеңеш бересиз? Балким ошол инсандар бири-бирин кечирип кетер. Эми биринчиден эң алгач ошол инсандарга дуа кылыш керек. Аллах таала жүрөктөрүн ач. Аллахым ушул эки инсанга бир кечиримдүү болгонго Аллахым жардам бер депчи. Биз барып эле кээ бир учурларда экөөнү жараштырабыз деп, кээ бир учурларда жараштырабыз деп кайра экөөнү бири-бирине кас кылышып алышы мүмкүн да. Сүйлөп аткан сөздөн туура эмес айтып алышы мүмкүн, кээ бир учурларда туура эмес мамиле жасап алышы мүмкүн. Жүрөктөргө адамдын табиятында кечиримдүүлүк нерсе бар деп айтпадыкпы жогоруда. Адам жүрөгү таш болуп, мерез болуп катып калбаса эле, ал кечиримдүүлүк деген нерсе сөзсүз болот. Адамдын жүрөгү жумшарат. Канчалаган инсандар бул дүйнөдө жашап өткөн инсандар дагы бет карагыс болгон инсандар бири-бири менен кечирген учурлар болгон да. Эми биз эң алгач ошол инсандардын түндөгү турган тахаджуд намаздарыбызда, кээ бир намаздарыбызда жалынып жалбарып Кудай тааладан суранып, Аллахым ушул эки инсан араздашып жүрөт.
келечеги жакшы эмес. Ушул инсандар Кудай Таала өзүң жарашыр деп эң алгач биринчи Кудай Таалага тобокел кылып, Кудай Тааладан жардам сурап, анан болгон себептерди аракет кылышыбыз керек, бирок натыйжа Кудай Тааладан. Биздин колубуздан келген нерсе аткарылат, бирок натыйжа Аллах Тааладан да. Негизи Кудай кечиримдүү зат, тоболорду кабыл кылуучу зат дейт эмеспи? Кудай кандай күнөө кылбасын, чын жүрөктөн баягы ал абалды түшүнгөн инсан тобо кылса кечирет депчи. Бирок адам акысын адам гана кечире алат деп. Кээ бир соңку суроолорубуз болсун эми. Кээ бир жаш жигиттерди, жолдошторубузду көрүп жүрөбүз. Кудай акыры кечирет, азыр жаш балалы, жашпыз. Анан акырын убагы келгенде тобо кылып, баягы Кудайдан кечирим сурап алабыз, Кудай баары кечирет да деп жаш образын түзүп алгандар бар да. Буларга кандай кеңеш берет элеңиз? Албетте, негизи биз ушундай деп ойлойбуз да. Убакыт бар, мен аз жашмын деген мезгилдечи. Бирок ошол эле учурда соопту, Кудай Таала ыраазы болгон иш аракетти дагы ошол учурда аткарып ала турган нерсесин ойлобой калат адамбызчы. Мисалы кээ бир учурларда аргасыз болуп, же төшөктөрдө жатып, же болбосо эч нерсеге баягы күч кубаты алы жетпей калган учурда гана болду эми деш эмес да. Кудай Таала соопту кайсыл учурда жазат? Соопту дагы Кудай Таала ошондой бир мүмкүнчүлүгү бар турган мезгилде айтат да. Хадис кудуста ушундай деп айтылат: "Ла тазулу кадама абдин яумал киямат хатта юсала ан арбаин" дейт да. Кыямат күнү адам баласы 4 суроого жооп бермейин кадам шийте албайт, кадам таштай албайт дейт да. Анын ошолордун ичинен айтат, өмүрүнөн жооп берет дейт да. Өмүрүнөн жооп берет дейт. Анан өмүрүмдөн эле жооп берем деп калбайт да. Мисалы бала, кичинекей баланы Кудай Таала айыптабайт. Жашы улгайып калган адамды Кудай Таала эге күнөө жасап эле аны айыптабайт. Кээ бир кечирген кемтиктерин кечирет Кудай Таала. Бирок ошол өмүрдүн ичинен дагы жаштыкын жооп берет дейт да. Жаштык мезгил өтө бир соопту алып кала тургандай мезгил да. Ошон үчүн биз ойлойт элек, ата энеси тирүү болгон адамдар ата энесинин кадырына жетсин. Бир туугандары бар адамдар бир туугандар менен мамилесин аткарып калыш керек. Кудай Тааланы ушун жаштык мезгилде таанып, мүмкүнчүлүк бар мезгилде жакшы соо иштерди аткарып калганга Аллах Таала насип кылсын деп айтабыз да. Анда сизге соңку сөз үчүн убакыт бөлөлү. Эми биринчиден баарыңыздардан кечирим сурайм. Себептен кечиримдүүлүк деген нерсе аткарылып аткандан негизи эле биздин баардык аткарып аткан иш аракеттерибиз ибадат болсун, бир жакшылык иш аткарып атабыз, бирөөлөрдүн жакшылыгына себепчи болуп аткан баарыбыз Кудай Тааланын ыраазылыгы үчүн болуш керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадисинде айтат: адамдардан ушундай бир инсандар бар, жакшылыктын ачкычы, жамандыктын жапкычы болот дейт. Бир инсандар бар, жамандыктын ачкычы, жакшылыктын жапкычы болуп калат дейт да. Ошондуктан биз жакшылыктын ачкычы болойлу, жамандыктын жапкычы болойлу. Жана ошондой эле аткарып аткан ар бир иш аракетибиз Кудай Тааланын ыраазылыгы үчүн болуш керек да. Кээде мен кечирим сурады, мени кечирбей койду, же болбосо мен кечирим суратып экөөн бириктирип коеюн, жараштырып коеюн деди, мага акарат сүрөлү деп жеке таарынычын таарынбаш керек да. Аткарып аткан ар бир иш аракет Кудай Тааланын ыраазылыгы үчүн болуш керек. Бир окуя эсиме түшүп атат, ошол нерсени айта кетейин. Мындай деген жакшы бир сөз бар экен. Бир инсанга сен бир калемсап белек бересиң дейт. Бирок ошол инсан белек алган калем сабыгы менен сени шылдыңдап, мазактап, ыр жазышы мүмкүн дейт да. Бир инсанга таянсын деп таяк бересиң, же кой кайтарганда пайдасы тиет деп бир таяк бересиң, бирок ошол таяк сенин башыңа келип тийиши мүмкүн дейт да. Бирок сен бул нерсеге таарынба дейт. Эмне себептен? Себебинде кээ бир наадан инсандар Кудай Таала берген миллиондогон ырыскыларына, Кудай Тааланын берген миллиондогон ушундай жакшылыктарына рахмат айта албаган адам сенин бир калем сабыгы менен бир таягыңа кантип рахмат айтсын дейт да. Сен аткарган ишиңди жеке кызыкчылыгың үчүн эмес, Кудайдын ыраазылыгы үчүн якын аткаргын дейт. Себеп дегенде бирөөгө мылтык бердим, үйрөттүм, мерген болду, мени атты, күчүк багып ит кылдым, балтырымды канатты дейт да. Демек абалдар ушундай болуп кетиши мүмкүн, бирок биз аткарып аткан иш аракеттердин баары Кудай Тааланын ыраазылыгы үчүн болуш керек. Аллах Таала пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдан Айша энебиз: Аллах нелси, кадыр түнгө келип, ошо кадыр түндө дуа кылайын, сиз кайсы дуаны айтат элеңиз дегенде пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ушул дуаны айтып өткөн. Айша ушул дуаны айткан: Аллахумма иннака афуун каримун тухиббул афа фа'фу анни. Аллахым, сен берешен кечиримдүү затсың, мени кечиргин деген дуаны көп айткан деп айтты. Ошон үчүн орозонун ичинде биз эң көп айткан дуаларыбыздагы Аллахумма иннака афуун каримун тухиббул афа фа'фу анна. Аллахым, сен кечиримдүүсүң, мээримдүүсүң, кечиргенди жакшы көрөсүң, бизди кечиргин деп.
баарыбызды Кудай Таала кечиримдүүлөрдөн катарында кылсын, Кудай Таала кечирсин, билип билбей кылган күнөөлөрүбүздү Кудай Таала кечирип, баарыбызды эки дүйнө бактылуу инсандардан болуш Кудай насип кылган болсун. Айтканыңыз келсин, сизге дагы ыраазычылык билдиребиз. Келип убакыт бөлүп бизге абдан жакшы бир маек куруп бергениңизге. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн Куттуу Ораза программасында так ушул кечиримдүүлүк тууралуу кеп козгодук. Сиздерге айтарыбыз, ыйык Рамазан айы кечиримдүүлүктүн айы, күнөөлөрдөн кутулуунун айы, тозоктон الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله